бизге деген мындайча айтканда достойный кандидат керек. Ал биз өзүбүздүн артисттерден гана алып чыгып атканбыз, биздин өзүбүз артисттерди түшүнгөн. Бирок кандайдыр бир учурларда башка жактан алып келген ачат бизге башкармалыкта. Муну деген артисттерибиз туура эмес деп эсептейбиз. Анткени цирктин кухнясын түшүнгөн адам гана керек. Азыр жаштарга жол бериш керек. Ошон үчүн мына Кыргызстан 6 миллион болсо, бизде 40 эле артист. Ошону 30-35 артист азыр шу жерде турабыз. Биздин бир эле оюбуз бар. Жаштарга жол берели деп, жалгыз эле кызыбыз Аида Акматова деп биз 35 артист мына бу жерден колдоп атабыз. Алып барабыз, азыр жаңы келген директор дагы алып барыш керек. Биз эч ким карабайт эч качан. И караганда эмес. Сизди поставили, назначили министром культуры, потому что на вас вот возлагает надежда, сиз көтөрүп кетесиз деп. Сиз ошондой кылып туруп эле Айданы колдоп бериңизчи. Балким Айда эртең тим эле өркүндөтүп кетсе, сиз зато гордо жүрөсүз да берде. Мына менин эмелерим, кандидатураларым монда иштеп атат деп. Азыркы учурда эми маданий мекемелерде киргенде андай абалды көрүп эле ыйлаш керек да. Башка сөз жок. Илгери баягы биздин народный артисттердин жашаган комнатасы, машыккан комнаталардын абалы эми билбейм, эми баягы кээ бир сыртта жүргөн иттердин дагы үйүн жаткан жери дагы андан абал жакшыраак болуш керек. Ошого карата келем дегендер көп эмес экен. 2-3 эле кандидатура, анын ичинде сиздердин көрсөткөн кандидатураңыз да бүгүн каралып атат. Мен Аида Акматова эч кандай каршылыгым жок. Бир гана маселе болгон, мынакей агайлар да келгенде мен айткам. Бизде өзү мыйзам бар, мыйзам чегинде жүрүш керекпиз. Эгер бүгүнкү күндө мен кол койгон күндө дагы эртең мыйзамсыз кол коюлуп калды деген сөз болбош үчүн мен документтердин баардыгын бүгүнкү күндө сурагам. Мынакей мага суббота күнү эле, 6-күнү эле алып келип берди бүгүн. Ошон үчүн азыркы учурда ошолордун баардыгын карап чыгам.